Элибиздин улуттук каада салтын наркын сактап, шаар жергесинде унутта калып бара жаткан улуттук тамак аштарыбызды жасап, жаштарга үйрөтүү улуттук маданиятты келечек муунга өткөрүүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул максатка жетүүдө мектептердин жана мугалимдердин ролу абдан чоң экендиги шексиз. Биздин креатив таалим билим берүү комплексинде бул үчүн атайын убакыт бөлүнүп, нарктуулук жана ынтымак сааттары алгач мугалимдер арасында өткөрүлүп, жаш ага эжелерге улуу муун улут уюткусунун населдерин үйрөтүшөт. Мында кой союп, аны туура жиликтегенди үйрөнүп, казанга суу адебинен баштап олобо, быжы, беш сала, жөргөм, боорсок бышыруу, кыргыз нанын жабуу, куурма чай, жарма сыяктуу улуттук суусундуктарды даярдап, талкан көөлөп, таттуу даамдарды жасап, мастер-класстарды өткөрдүк. Бул маанилүү иш-чаранын максаты жөн гана тамак аштарды жасоо ыкмаларын үйрөнүү эмес, улуттук даамдардын пайда болушунун тарыхы менен таанышуу болду. Ошондой эле улуттук тамак аштарды жасоо учурунда анын ар бир ыкмасы эмгекчилдикти, ынтымакты, сабырдуулукту жана ыраазычылыкты талап кылаарын жаш мугалимдерге түшүндүрүп, улууларды урматтоо, нарк населди сактоо, үй бүлөлүк сыйды барктоо да түшүндүрүлдү. Улуттук тамак аштар бул жөн гана тамак эмес, элдин тарыхынын жана маданиятынын бир бөлүгү. Аны жаштарга үйрөтүү менен биз келечек муунга өз маданиятыбызды, каада салттарыбызды жана нарк населибизди мурастап өткөрүп беребиз. Бул өз кезегинде улуттун түптүү маданиятын сактоого өзгөчө салым кошоору шексиз. Убакытты продуктивдүү пайдалануу максатында түшкө чейинки маалга нарктуулук жана ынтымак саатынын алкагында педагогикалык жамаат улуттук тамак аштардын түрлөрүн даярдашса, ал эми күндүн экинчи жарымына 2024-2025 окуу жылынын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча педагогикалык кеңешме өткөрүлдү. Анда билим берүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүү, окуу процессин, окуучулардын кыймылы, мугалимдердин сандык жана сапаттык өзгөрүүлөрүн талдоо, педагогикалык этика тууралуу кызуу дискуссия түзүлдү. Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган интерактивдүү окутуу, окуучулардын кызыгууларын эске алуу менен кызыктуу ыкмаларды колдонуу, мотивациялоо, креативдүүлүккө дем берүү сыяктуу методикалык усулдар талкууланды. Чыгармачылыгыңыздар арта берсин, урматтуу кесиптештер.